Азыр биз трапециянын кээ бир мисалдарын чыгарууда окшоштуктардын пайдаланарына дагы бир жолу токтолуп өтөлү. Мындай мисал берилсе, трапециянын диагоналдарынын кесилиши аркылуу өткөн түз сызык анын бир негизин м бөлүнгөн, мынакей A'ды негизин м бөлүнгөн эң катышында бөлсө, экинчи негизин кандай катышта бөлөт дейт. Болуптур, трапециянын диагоналдары АЦ жана БД. Ошонун кесилиши өткөн чекит мына жер болду. Муну О деп коелук. Бөлөк цвет менен алайын. Муну О деп коелу диагоналдардын кесилишин. Ушул кесилиш аркылуу өткөн КЕ A'дыны М бөлүнгөн эң катышында бөлсө, үстүңкү БЦ негизин кандай катышта бөлөт дейт. Так, бул жерден өзүбүз көрүп тургандай бир нече үч бурчтук пайда болуп калды. Анда биринчи мына бул үч бурчтукту карап көрөлү. Үч бурчтук ОКЦ жана үч бурчтук АОАЕ. Бул үч бурчтуктардын окшош экенин далилдей алсак, анда булардан пропорция түзө алабыз. Булар үч бурчтуктардын, бул эки үч бурчтуктун бирден тар бурчтарынын барабар экенин далилдей алсак, анда булар окшош болот. Чындыгында эле параллель трапециянын негиздери булар параллель түз сызыктар. Анда АЦ кесип өткөндө ички кайчылаш бурч болгондуктан мына бул бурч менен мына бул бурч барабар болот. Муну альфа деп коеюн. Бөлөк свет менен жазайынчы. Мына бирекил бурчту альфа бурчу деп коеюн. Ал эми мына бул бурчту гамма бурчу деп коелу. Бул бурчтар өз ара барабар болушат. Анда анда бул эки үч бурчтуктар окшош болгондон кийин бул эки үч бурчтуктан бул жерде дагы кайчылаш бурчтар болгондуктан мына бул бурч менен вертикалдык, мына бул бурч барабар болушат. Вертикалдык бурчтар булар. Эми буларды мейли эки сызып коелук, тигилерден айырмалашып. Демек, бир үч бурчтуктун эки бурчу, экинчи үч бурчтуктун эки бурчуна барабар болсо, мындай үч бурчтуктар барабар болушат. Окшош болушат. Анда пропорция түзө баштайлы. Эгерде үч фигуралар окшош болушса, жактары пропорциялаш болот. Анда пропорцияны кандай түзүүнүн эрежесин жогоруда айткан элек. Окшош бурчтардын каршысындагы жактарды катыштырабыз. Мына биркил гамманын каршысында жаткан КО, ушул гаммага барабар болгон альфанын каршысында жаткан ОЕге катышат. ОЕ барабар биринчи үч бурчтуктагы мына бир эки бурчтун каршысында жаткан КЦ ушуган барабар болгон бул бурчтун каршысында жаткан АЕге катышат. АЕге. Так, биз жогорку үч бурчтуктун жагынан баштаганбыз. КО жагын алдык, КЦ жагын алдык. Демек, ОЦ жагы калды. Анда ылдыйкы үч бурчтуктун, төмөндөгү үч бурчтуктун ОЕ жагын алдык, АЕ жагын алдык. Анда АО жагына катышат экен. Эми экинчи дагы бир бизде мындай үч бурчтук пайда болуп турат. Үч бурчтук БОК жана үч бурчтук ЕОД. Дагы эле ушул үч бурчтуктардын окшоштугун далилдей алсак, анда дагы бул жерден пропорция түзө алабыз. Жогорудагыдай эле мисал менен БЦ A'дыга параллель болуп, аны Б'ды кесип өтүп аткандыктан мына бирекил бурч менен, бул бурч менен мына бул бурч болуп барабар болушат. Себеби булар ички кайчылаш бурчтар. Так эле ошондой муну эки сызып коелук. Себеби кийинки бурчтан айырмаланып турсун үчүн. Анда мына бирекил бурч менен бул бурч вертикалдык бурчтар, анда булар дагы барабар болушат. Бир үч бурчтуктун эки бурчу, экинчи үч бурчтуктун эки бурчуна барабар болду. Анда мындай үч бурчтуктар окшош болушат. Анда мына бир жердеги эки үч бурчтугубуз окшош болуп калды. Булар окшош болгондон жогорудагыдай эле пропорция түзө алабыз. Анда биринчи БОК үч бурчтугунун мына бул Б бурчунун каршысында жаткан ОК жагын алабыз. Ушул бурчка
барабар болгон мунун каршысында жаткан О Е жагына катышат. Себеби барабар бурчтардын каршысында жаткан жактар пропорциялаш болот. Мынабул бурчтун каршысында жаткан БК жагы, мынабул бурчтун каршысында жаткан ЕД жагына пропорциялаш болот. Ошентип барабар. Анда жогорудагы 3 бурчтуктун ОК жагын алдык, БК жагын алдык, анда БО жагы калып калды. БО жагы төмөндөгү 3 бурчтуктун ОЕ жагын алдык, ЕДни алдык, анда ОД жагы калып калды. ОД. Ошентип муну мен биринчи пропорция деп коеюн, муну экинчи пропорция деп коеюн. Пропорцияда эки гана катыштын барабардыгы бизде жетиштүү болот. Анда бул жерде 3 катыш болуп калды. 1 2 3 1 катыш ашыкча, демек 1 катышты алып сарышыбыз керек. Анда кайсыны биринчи катыштан карагыла. Мына катышты биринчи жазайын. ОК дейбизби, ОКО дейбизби, кандай жазсак да баары бир О Эге болгон катышы дейт. Барабар. Демек ОКны бизге бул жерден БК катышкан. Себеби бизде БКнын катысыга болгон катышы керек болуп турат бизге. ОКнын ОЕге болгон катышын алдык. ОЕге. Анда бизге БК катышкан жана ЕД катышканы керек болуп турат бизде. Анда бизде биринчиден БК катышкан, БК катышкан же болбосо жок. БК катышкан. Мынакей бул жерде турат. БКнын ЕДге болгон катыш дейт. Так, бул жакта болсо ЕД катышкан бизге керек болуп атат. Бул жактан ЕД КЦ жана БК катышканы керек болуп турат. Мынакей КЦ катышкан мына бир жерде болуп турат. Анда ушул экөөнү алсак, КЦ катышкан АЕ. Эми экинчи катыштан дагы биринчи катышты биринчи жазайын. ОКнын ОЕге болгон катышы барабар БКнын дейт. БКнын ЕДга болгон катышына. Ошентип бул жерден эки катыштын сол жактары барабар болуп турат. Анда оң жактары да барабар болот. Анда КЦнын АЕге болгон катышы барабар болот. ЕДнын БКнын ЕДга болгон катышына. Так, мынакей мында сол жактары барабар болгондо, анда оң жактары да барабар болот. Ошентип анда ордуна мынаркы жогорудагы берилишиндеги бул жердеги берилген катышты карасак, бул жерде АЕнин ЕДга болгон катышына болуп турат. Пропорцияда эсиңерде бар болгон болсо, пропорциянын четки мүчөлөрүн жана ортоңку мүчөлөрүн алмаштырууга болот. Анда биз азыр ушул пропорциянын четки мүчөлөрүн алмаштыралык. КЦ менен ЕДни алмаштырып жазсак, КЦнын ордуна ЕДни жаза алабыз. Анда АЕ барабар БКнын өзүн жазабыз да, ЕДнын ордуна КЦны жазабыз. Ошентип анда мына бир жерде берилишинде АДнын ЕДге болгон катышы Мдин Нге болгон катышына болгон, бизде ЕДнин АЕге болгон катышы болду. Анда бул Мдин Мге болгон катышы болот дагы, БКнын КЦга болгон катышына барабар болот. Ошентип жогорку негизиндеги БКнын КЦга болгон катышы жобу Мдин Мге болгон катышындай болот экен. Ошентип окшоштуктардын теориясы дагы бир мисалды чыгарууга жардам берди. Эми айланалар менен катышкан дагы бир кичинекей мисалды карап көрөлүк. Анда мындай дейт. Айланада 3 бурчтук берилиптир. 3 бурчтуктун бир бурчу мына бир жердеги бурчу көрүп турасыңар, 150 градуска барабар болсо, АЦ жагы 10 градуска 10 сантиметрге барабар болсо, айлананын радиусун тапкыла дейт. Анда Б бурчу эмне бурч, ошогон кайрадан бир сыйра карап көрөлүк. Б бурчу бул ичтен сызылган бурч болуп калды. Ичтен сызылган бурч өзү таянган жаанын бул жерден адашып калбаш үчүн дагы бир эмнени жазалык.
АКЦ жасының жарымына барабар болот деген эрежени билесиңер. АКЦ жасының жарымына барабар болот. Анда бурч ордуна койсок, анда бурчубуз 150 градус болуп калды. 150 градус барабар 150 градус барабар АКЦ жасы бөлүнгөн 2-ге. Ошентип АКЦ жасы барабар болот экен 300 градуска. Себеби 150 градус бөлүмүндө 1 бар, 150 менен 2 көбөйтүлөт. Эгерде АКЦ жасы 300 градуска болсо, анда АБЦ жасын оңой эле таап алат экенбиз. Айланада 360 градус бар, андан төмөндөктө жаткан 300 градусту алып салсак 60 градус калат. Бул эмне дегендик? Бул мына эки жердеги АБЦ жасы 60 градуска барабар болду дейт. Бизде айлананын радиусу сурап аткан, айлананын борбору мына жерде О чекитинде жатат десек, радиус деп айлананын борборун айлананын каалаган чекити менен туташтырган кесинди бул айлананын радиусу деп аталат. Анда бир эмес, биз мына 2 радиус жүргүздүк могу жерден. Анда АО радиусу дайыма бир айлананын радиустору бири-бирине барабар болот, ОЦга барабар болот. Анда бурч О, мына жердеги бурч, мына жердеги бурч борбордук бурч болот. Борбордук бурч өзү таянган жаанын чоңдугуна барабар болот. АБЦ жасынын чоңдугуна барабар. Анда бурч О, АБЦ жасы 60 градуска барабар болуп калды. Анда бурч О 60 градуска барабар экен. Калган 2 бурчту тапканга аракет кылалы. Бул тең капталдуу 3 бурчтук болгондуктан бурч А дайыма бурч Сга барабар болот. Анда 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус. Ошондон О бурчун алып таштап, 60 градусту алып таштап 2-ге бөлгөнгө барабар болот экен. Барабар 120 градус бөлүнгөн 2. Ошентип бурч А дагы, бурч С дагы табылды. Бурч А барабар 60 градуска болду. Бурч С да барабар 60 градуска. Анда биздин 3 бурчтук тең жактуу 3 бурчтук болуп калып, чиймеден көрүп тургандай, мына эки сызыктар АО сызыгы, ОЦ сызыгы, АЦ сызыгы бири-бирине барабар болуп калды. Демек АО, демек азыр АО барабар АЦга барабар болуп калды дагы. Радиусубуз 10 сантиметрге барабар болду.